Кыргыз тили сабагы 8-класс. Саламатсыңарбы, урматтуу 8-класстын окуучулары? Кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү биздин тилер менен өтө турчу темабыз аныктоочтун милдетин сынатоочтун аткарышы. Сабактын максаты: бүгүнкү сабактын жүрүшүндө аныктоочтун милдетин сынатоочтун аткараарын билесиңер. Сүйлөмдөргө синтаксистик талдоо жүргүзүүдө аныктоочтук милдет аткарган сынатоочторду таба аласыңар. Өткөн сабагыбызда биз аныктооч жөнүндө жалпы түшүнүк алганбыз. Алгач кайталап алалы. Аныктооч деген эмне? Ал кайсы суроолорго жооп берет? Аныктоочтун асты кандай сызылат? Аныктоочтун милдетин негизинен алганда зататооч, сынатооч, ататооч, санатооч жана этиштин өзгөчө формасы болгон атоочтуктар аткарат. Бүгүн биз силер менен аныктоочтун милдетин сынатоочтун аткарышын өтөбүз. Алгач балдар, сынатоочту эсибизге түшүрүп алалы. Сынатооч бул заттын өңүтүсүн, даамын, көлөмүн, сын-сыпатын жана башка белгилерин билдире турган сөз түркүмү. Сынатоочтун сапаттык жана катыштык сынатооч деген эки түрү бар. Заттын өңүтүсүн, көлөмүн, даамын, сын-сыпатын билдирген сынатооч бул сапаттык сынатооч болуп эсептелет. Ал кандай деген суроого жооп берет. Ал эми катыштык сынатооч заттын мезгил, орун менен болгон байланышын билдирип, кайсы деген суроого жооп берет. Демек балдар, кандай деген суроого жооп берген сапаттык сынатоочтор, кайсы деген суроого жооп берген катыштык сынатоочтор аныктоочтун милдетин аткарат экен. Келгиле анда мисалдарга көңүл буралы. Айылда бийик теректер өсөт. Сүйлөмдүн баяндоочу өсөт. Эмне кылат? Өсөт. Эмнелер өсөт? Теректер өсөт. Сүйлөмдүн ээси: кандай теректер өсөт? Бийик теректер. Демек, бийик деген бул сүйлөмдүн аныктоочу. Ал эми аныктоочтун милдетин аткарып турган бийик деген сөз бул сынатооч сөз түркүмү болду. Анткени ал кандай деген суроого жооп берди. Заттын, башкача айтканда, теректин көлөмүн билдирип жатат. Кийинки мисалга көңүл буралы. Сүрөттүү, кооз китептерди бөбөктөр жакшы көрүшөт. Эмне кылышат? Жакшы көрүшөт. Сүйлөмдүн баяндоочу: кимдер жакшы көрүшөт? Бөбөктөр. Сүйлөмдүн ээси: бөбөктөр эмнелерди жакшы көрүшөт? Китептерди. Бул сүйлөмдүн толуктоочу, тике толуктооч. Кандай китептерди жакшы көрүшөт? Сүрөттүү, анан кооз. Демек, бул сүйлөмдүн аныктоочу. Көрдүңөрбү балдар, бул жерде дагы аныктоочтун милдетин сынатооч сөз түркүмү аткарып жатат. Айылдык туугандарыбыз келишти. Бул жерде сүйлөмдүн баяндоочу келишти. Эмне кылышты? Келишти. Кимдер келишти? Туугандарыбыз. Сүйлөмдүн ээси: кайсы туугандарыбыз? Айылдык. Бул сүйлөмдүн аныктоочу. Аныктоочтун милдетин катыштык сынатооч аткарып жатат. Анткени заттын орун менен болгон байланышын көрсөттү. 4-үнчү мисалдагы сүйлөмгө көңүл бурабыз. Мага кышкы оюндар жагат. Эмне кылат? Жагат. Сүйлөмдүн баяндоочу. Эмнелер жагат? Оюндар. Бул сүйлөмдүн ээси экен. Кимге жагат? Мага. Бул толуктооч болду. Кайсы оюндар жагат? Кышкы. Демек, бул сүйлөмдүн аныктоочу. Аныктоочтун милдетин бул жерде катыштык сынатооч аткарып, заттын мезгил менен болгон байланышын көрсөттү. Эмесе балдар, келгиле китебибизди ачып, өз алдыбызча көнүгүүлөрдү аткаралы. 1-чи тапшырма. 71-чи көнүгүү. Көп чекиттин ордуна сунуш кылынган аныктооч сөздөрдү коесуңар, сүйлөм түзөсүңөр, андан кийин сүйлөмдөргө сүйлөм мүчөлөрү боюнча талдоо жүргүзөсүңөр. Бул көнүгүүнү аткарып бүткөндөн кийин анын астындагы 72-көнүгүүдөгү Дүмүрдүн сыры деген текстти окугула.
окуп сынатоочтон жасалган аныктоошторду оозеки айтып бергиле. Сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калгыла.